Кыш күчүнө кирип турган ушул жылдын 26 январь күнү Бишкек жэбинде авария болгон. Андан улам башка каладагы көп кабаттуу үйлөр менен мекемелерде жылуулук тиешелүү деңгээлде берилбей калган. Мындан улам такталбаган ар кандай маалыматтар таркайт. А бирок бузулуу чындыгында модернизация болуп жаңыланган эмес. Союз учурунан бери эски тетиктер менен эптеп иштеп жаткан бөлүгүндө орун алат. Учурдан пайдалангандар жептин жаңы эле оңдолуп пайдаланууга берилген жагында бузулуу болду деп ызы чуу салууга да жетишет. А бирок ишкананын дал ошол оңдолгон бөлүгүнүн пайдасы татаал жагдайда иштеп шаардыктардын үйлөрүнө токтобой жылуулук берүү мүмкүнчүлүгү жаралган. Көп өтпөй февраль айында жептеги жагдайды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлөт. Ал арада аварияга жоопту деген жетекчи кызматкерлер жумуштан бошотула баштайт. Мына ошондо жылуулук электр борборунун иштен айдалган жетекчисине тил бүтүп, ишкананы модернизациялоодо аспаптар канча сомдон алынгандыгын айтып чуу салат. Бул маалымат депутаттык комиссиянын документине кирип, ал эми талкууда бир топ нааразычылыктарды жаратты. Азыр силердин алдыңарда набор көрсөттү. Бул набор ошол эле списокто бар, $105 алынган. 3 айга чейин созулган депутаттык комиссиянын корутундусунун долбоору өзүлөрүнүн эле кесиптештери арасында түшүнбөстүктөрдү жаратып сынга кабылды. Ал тургай мында бөлүнүп жарылуу болуп, айрымдары депутаттардын корутундусун атайын саясий оппоненттер менен күрөшүү үчүн колдонулуп жаткан документтесе, кээ бири убактылуу комиссиянын иши чала, үстүртөн жымсалдап жасалган деп ага кол коюудан баш тарткандары да болду. Бул себептен депутаттар жеп боюнча иликтөөнүн жыйынтыгына чекит кое албай, улам жабык эшик артында чогулууга аргасыз болушуп, соңунда компромисстик вариантын жалпы жыйынга алып чыгышты. Биз иликтөөнүн корутундусу боюнча бүтүм чыгарууда кимдин кандай тиешеси бар экенин, ким кандай документке кол койгонун баарын жаздык. Мына ушул адамдарга укуктук баа берилиши үчүн текшергиле деп башкы прокуратурага тапшырма бердик. Депутаттык комиссиянын корутундусундагы мурдагы премьер-министрлерден баштап, ар кайсы рангтагы 30га чукул жетекчилер кирген. Арасында мурунку юстиция министри Атамекен фракциясынын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматов да бар. Анын ою боюнча жептеги маселе 3 бөлүктөн турушу керек эле. Бирок ал аралашып чаржайт болуп кеткен. Депутаттык комиссиянын чечими чыкты. Бул жерде 3 маселени бири-бири менен байланыштырбай бөлүп карап, 3 суроого так жооп бериш керек эле. Биринчиси, Бишкек жылуулук электр борборуна модернизация керек беле? Керек болчу. Ага насыя алыш керек беле? Алыш керек эле. Ал эми ошол насыяны энергетиктер туура пайдаландыбы? Ошол суроого жооп табыш керек болчу. Биздин позиция боюнча модернизацияга насыя алынышы керек болчу. Ошондуктан өкмөт Кытайдан насыя алып, жогорку кеңеш ратификациялап, президент кол койду. Мындан улам жептеги ири авария менен анын модернизациясы өз-өзүнчө каралышы шарт эле. Анткени ишканадагы жаңы бөлүктүн жарымы гана болбосо, анын эч кандай аварияга тиешеси жок экендигин адистер айтышат. Ага карабастан депутаттар мурдагы 3 өкмөт башчыны чакыртып алып, Тивеядан алынган насыя, авария, жепти модернизациялоо маселесин кошуп талкуулашып, элдин башын огойтер айландырышты. Ар бир бөлүгүнө башка каражат сарпталган. Ар бир бөлүгүнө ошо сарпталуучу кредиттерди парламент караган. Ошол эле депутаттар кол койгон. Анан ошондой эле мамлекеттик комиссия кабыл алган. Эгерде азыр текшерип аткан кезде кайсы жагы, кайсы тарабы бузулса, ошол тараптагы маселени көтөрүп, ошол тараптага баа бериш керек. Депутаттык комиссия жооптуу адамдардын тизмесин толуктап, кол койгон менен аталган келишимди 3 окууда дароо ратификациядан өткөргөндөрдү да кошуусу зарыл. Мындан тышкары жепти модернизация иштерин кылдап текшербей туруп кабыл алгандар да кошуп калыс мамиле жасалышы шарт эле. Энергетикага байланыштуу комитетке караштуу болуш керек. Ошолор жооп бериш керек. Кандай түрдө келишимдерге кол койгон, кандай түрдө комиссияны алып барган, Кытайгабы, эс алдырдыбы, ойноттубу, кандай түрдө уруксат берген, эмне үчүн кийин көзөмөл жүргүзгөн эмес, кандай түрүндө бул келишимдер пайда болгон, анан кандай жолдор менен аткарылган, жыйынтыгы эмне болду. Ошол профильный комитет, энергетикага байланыштуу адамдар комиссияга кирсе, комиссия түзүлсө, анан ошол комитеттин баарын тергеп, чечимелеп жүргүзсө, бир майнап болду. Бирок кандай мамилени парламентарийлерден күтүү мүмкүн эместей. Анткени башында бул келишимди колдоп сүрөп келген айрым депутаттар бүгүн бакылдап, жепти модернизациясын жана аны салган компаниянын сынга алышып, эл алдында упай топтоо аракеттерин көрүшүүдө. Тетисти бизде да айткан. Мына Осмонбек Мамед жазып отурат. Кожоек Жайчыбек эскилиги жетип калган тетисти курбасак, тыйынды албасак, инексин маңтан биз эл душманы болуп калабыз келечекте деп. Да биз патриот экенбиз, макул дедик.
Белгилей кетсек, учурдагы жептин тегерегиндеги кырдаал оппозициялык партияларга майдай жагып, ар бир учурду колдонуп ачуу пикирлерди айтып келишет. Алардын катарында Атамекен фракциясы да бар. Бирок анын мурунку лидери убагында Кытайдан карыз алмайын, ири объект оңдолбой калышын какшап айтканын унутуп калышкандай. Урматтуу депутаттар, биз карыз алгандан чочуп калганбыз. Карыз дегенде өзгөчө ушундай чоң процент менен кыска мөөнөткө карыз алганда чочуп турабыз. Бирок абдан зарыл болгон объектилерди, стратегиялык объектилерди биз карыз алып болсо дагы бүтүрүшүбүз керек. Ушундай объектилердин бири катары Бишкек шаардык жылуулук централын эсептейт элем. Бизге мындай кредитти Европадагы эл аралык финансылык институттары дагы бербейт. Азыркы 3 ири долбоор, түндүк-түштүк жолу, датка кемин электр өткөрүүчү күчтөргө берген кредит. Анан Бишкек ТЭЦине берген кредиттен кийин бизде Кытай биринчи инвестор болуп калды Кыргызстандын экономикасында. Өз көз карашын күндү карап өзгөрткөн депутаттарга коомчулукта нааразычылык күч экени жашыруун эмес. Жасаганын жасап коюп, бирок эл унутуп калды деген сыяктуу учурдан пайдаланып, сүрөөн салган депутаттардын жүзүн карапайым калк деле билип бүттү сыягы. Анткени учурунда Кыргыз-Кытай ортосундагы жепти модернизациялоо боюнча келишимди 90 депутат макулдап колдоп берип, болгону 7 каршы чыгышкан. Белгилей кетүүчү жагдай толугу менен Кытай насыясына каржыланып жаткан Бишкектеги жылуулук электр борборун оңдоодо Кытай өкмөтү өзү көрсөткөн ТВЭ компаниясын колдонгула деп айткандан кайтпай туруп алган. Бул башка уюмдардан түшкөн сунуштарды дагы бууп койгон. Муну Кыргыз өкмөтү менен Кытай элчилигинин ортосунда жүргүзүлгөн каттар тастыктайт. Андыктан баарын билип туруп макулдугун берген Жогорку Кеңеш жепке тиешелүү маселелерди кароодо эмне үчүн тандалма мамиле жасап жатат деген суроо жаралбай койбойт.